Согуш убагында жейли десек тамак жок. Кыйын эле болду. Улуу ата мекендик согушту эстегенде көзүнө жаш алган Бүбүккан эне быйыл 96 жашта. Апаттуу жылдар анын балалыгын эрте тартып алган. Ачарчылык, жокчулук, согуштун каары менен өткөн күндөр бүгүнкү күнгө чейин эсинде. Машак тердик. Машак терип анан колхозго өткөрүп, анан ошого биртке нам берет. Алар деле кенен бере албайт да. Жок нерсе чак келбейт, тап келсе эл көп. Анан ошентип жашап жүрдүк. Мен тынган жокмун, машак деле тере берсин. Терип анан өткөрүп, аракет кылып балдарды баксын. Бакай ата районунда азыркы учурда ооруктун 9 ардагери бар. Майрам алдында район жетекчилиги аларга сый көрсөтүп, үйлөрүнө барып куттуктады. Бул чоң апабыз Бакай ата районуна караштуу Актанзар айылында айыл өкмөтүнүн Ташкудук айылында ооруктун ардагери. Ошол учурдагы жаш кезин ошо оорукка жумшап, эмгектин бардыгы, кылган жумуштун чогулткан дандын бардыгы фронт үчүн, жеңиш үчүн деп жөнөтүп турушкан. Ошонун негизинде азыр мына бизге ушундай жеңишти алып келип, жакшы жашоодо алып келип атат. Азыр мына эң тың жашы базып өзүнүн кайраттуу чоң апаны күбө болуп атабыз. Кабар алып, астына майрам менен акыбалын сурап, белек печкебизди алып келип отурабыз. Согуш башталганда Бүбүккан апа болгону 11 жашта болчу. Жаштыгы талаада өтүп, кар алдында калган эгинди тырмалап, кычыраган суукта иштеп, баардыгын фронтко арнаган балалыгы эсинде. Ал согуштун оор күндөрүн унутпай, кийинки муунга, эмгектин, тынчтык күндүн баркын эскертет. Эл ынтымактуу болду. Эл ынтымактуу болсо ачка калбайт экен, биткеден бири-бирине угушат экен. Азыр жакшы мында. Азыр эмне иштеген киши иштейт, баары жогу бар. Элибиз саманыбыз тынч болсун. Эл аман, журт аман, эл ичинде биз аман деп анан жаркылдап, жайнап жүрө бергиле. Эми азыркы жаштар айтам, окугула дейм. Анан апам баягы согуштун убагында жакшы эле машак теришип, өтө эле нерселерди көрүптүр эл катары. Анан агести айтса биз анча да маани бербес элек. Эми азыр неберелердин айтып кеске ушундай жомок сыяктуу айтат да. Неберелер мага суроо беришет. Ата ушундай да болгонбу деп. Анткени алар мурунку күндүн ачкачылыктарды эч качан көрүшкөн эмес. Анткени аларга бүт магазинде даяр да. Апам айтат, биз машак терип, ошол машакты бар болсо сүткө катыктап, жок болсо карандайды иччи элек дейт. Анан бул кийин колхоз уюшулуп, өзүнчө бирдиктүү болуп жакшы иштеген кездерде мына жакшы эле медаль ордендерди алды. Эң этеги мына көрсөткүч болсо мына кызыл ту орденине чейин жетти. Ушунун баары зор мээнет менен болгондур да. Бүгүнкү күндө Бүбүккан эне келини Батмакан Орункулованын камкордугунда ысык чайын ичип, урмат сыйдын төрүндө отурат. Анын ар бир күнү үй бүлөнүн мээрими менен коштолот. Бүбүккан апа 6 баланы тарбиялап, баарына татыктуу тарбия берип, неберелеринин маңдайында бактылуу карылыкта. Нурайым Дөөлөтова, Калмурат Меманбеков, Эркинай Жумабекова, Бакай ата району.